Бейиш нуру. Hijab kişen emес, қалқан. Ey пайғамбар, зайыптарыңа, қыздарыңа, жана момундардын аялдарына айтқын. Үстілеріне сыртқы кенен кийимдерин жамынышсын. Жогордагы аят менен Куран аялдарга оронууну буйруп, жамынууларын парз кылууда. А бирок бүгүнкү маданият оронууну эскичилик, арапташуу деп баалап, жаратуучунун бол буйругун четке кагышууда. Анда эмне? Куран өкүмдөрү Конституциянын өкүмдөрүндөй болуп эскирип, жаңыланууга муктаждык көрүп турабы? Бул чын эле арапташуубу? Андай болсо хижаб кыргыз аялдардын табиятына туура келбей калабы? Келиңиздер, бул суроолордун жообун биргеликте издеп көрөлү. Акылмандуу Курандын бул өкүмү аялдардын табиятына толугу менен туура келээрин жана оронбой жүрүү аялдардын жаратылышына карама каршы келээрин далилдеген Рыселей Нур жыйнагы төмөнгүдөй баяндайт. Жамынууну аялдардын табияты талап кылат. Анткени аялдар жаратылышынан алсыз жана назик болушкандыктан өздөрүн жана жанынан да артык көргөн балдарын коргой турган бир эркектин коргоосуна жана жардамына муктаж. Мындан улам өздөрүн сүйдүрүүгө, жек көрүнбөөгө, жийиркенүүгө дуушар болбоого табиятынан муктаждыгы бар. Себеби аялдардын 6/6 же карыган же өзгөчө абалда болгондуктан өзүнүн бул абалын ар кимге көрсөтүүнү каалабайт. Же болбосо кызганчаак келишет. Өзүнөн да өткөн сулууларга салыштырмалуу сулуу көрүнбөй калуудан, анча эле сулуу эмес деген сыяктуу айыптоолордон чочулашат. Анан да кол салууга учурабоолору үчүн күйөөсүнүн назарында кыянатчылык менен күнөөлөнбөөлөрү үчүн жаратылышынан жамынууну талап кылат. Жогоруда айтылган критерийлердин баарысы аялдардын жамынууга муктаж экендигин айтып жатат. Ооба, аялдар бетиндеги бырыштарды, безетки бүдүрлөрдү жашыргысы келет. Башка сулуу аялдар менен салыштырылууну да аябай жек көрүшөт. Мунун чечими бир гана аялдардын оронуусу. А бирок сиз өзүңүздү теңдеши жок сулуу сезип, каалаганыңызды чаап аларыңызды, же болбосо күйөөңүздүн жоолуксуз деле сизге абдан ишенерин айткыңыз келип турса, тура туруңуз, сизге да жооп бар. Белгилүү болгондой, адам жек көргөн жана жийиркенген адамдардын назарынан сыгылат же таасирленет. Ачык-чачык кийинген суйкайган бир аял өзүн караган эркектердин арасынан 2/3 гана карагандыгынан рахаттанса, калган 8-ден жийиркенет, сыгылат. Анан табияты, адеп аклагы бузулбаган сулуу бир аял назик жана таасирленүүчү болгондуктан аны уулаган ыплас назарлардан албетте сыгылат. Эки башка идиштеги суунун бирине жаман сөз, бирине жакшы сөздөрдү айтып, натыйжада эки суунун кристалдарын эки башка касиетке өзгөртүп салган тажрыйбаны уксаңыз керек. Демек, айтылган сөздүн таасири бар. Ошол себептен кыргызда жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын деп дуа кылышат. Анда назардын да таасири бар. Буга бир эле мисал, сиз болгон жерден баалуу бир нерсе жоголду. Сиз уурдаган жоксуз. Бирок адамдар муну сизден көрүп атышат. Алар сизди уурдады деп айтышпаса да, сиз өзүңүздү ууру сезе баштайсыз. Мына назардын таасири. Же эмне, эркектердин сизге жакшы же арам назар менен карап жаткандыгын буга чейин эле сезбедиңизби? Бул назарлар сиздин чырайыңызга жакшы жамандыгына карап таасир береринен кабарыңыз барбы? Ишенбесеңиз, жаштыгынан жабынып, ачык жүрбөгөн аял менен денесин ачып коомчулукка көргөзүп жүргөн аялдын уулгайган кездеги абалына карап көрүңүз. Бузуку үйлөрдөгү аялдардын жүздөрүнө карап көрүңүз. Араккечтикке берилип жаман назарларга дуушар болгон аялдын жүзү менен жакшы назарлар менен каралган намыскөй аялдын жамалын салыштырып көрүңүз. Андыктан сулуулугуңузду сактаңыз. Аны ар кимге көргөзө берүүдөн алыс болуңуз. Белгилүү мушкер Мухаммед Али айткандай, баалуу нерсе жашыруун болот. Алтын алмаздар тоонун астында катылып жатат. Ага жетүү үчүн эң чоң мээнет керектелет. Ошон үчүн ал баалуу. Таш сыяктуу ар жерде жайнап жатканда баркы кетмек. Аялдар да өзүнүн баркын, баасын сактоосу үчүн өз чырайын ар кимге көргөзө бербей, наздуу, намыстуу болушу абзел. Мына ошондо аял бааланат. Жек көрүүлөргө, ыплас назарларга туш болбойт. Мына ошондо ал бийик болот, аруу болот, улуу болот. Сулуулугу жашыруун болгондуктан ар ким менен салыштырылбайт. Күйөөсү үчүн да теңдешсиз болот. Демек,
Маданияттын оронууну жок кылуусу табиятка такыр туура келбейт. Курандын жамынууга болгон өкүмү табигый болуу менен бирге мээримдүүлүктүн булагы болгон энелерди жана кымбаттуу аялдарды хижаб кийинтүү менен алардын баркынын түшүүсүнөн, төмөндүктөн, руханий туткундуктан жана бузукучулуктан куткарууда. Токтоңуз, кылгылыктын баары оронгондордон чыгат. Оронуп алып деген сыяктуу сын пикирлерди айтпай туруңуз. Анткени ал аялдарда башка аялдар сыяктуу эле адам. Андыктан кемчиликтүү. Андай экен кемчилик буйрукта эмес, буйрукту аткаруучуда. Буйрукту аткаруучудагы жетишпестиктерди көрүп өкүмгө баш ийүүдөн качпаңыз. Оронгон кыздардын кандайдыр бир кемчилигин көргөндө оронуп алып ошону кылып жүрөт деген сөзүнүн ордуна оронуп алып ушул ишти кылып жатса, оронбогондо эмнелерди гана кылмак десеңиз дагы да туурараак болмок. Андыктан эч качан адамдын аткарып жаткан парс амалына асылбастан кылып жаткан жаман күнөөсүнө асылыңыз. Ансыз деле сизди жийиркентип жаткан анын жаман кылыгы болуп жатпайбы? Анан аялдарда чоочун эркектерге карата табиятынан коркуп кооптонуу сезими бар. Кооптонуу болсо жашынып жамынууну талап кылат. Анткени 8-9 мүнөттүк бир рахатты болуп көрбөгөндөй азапка айланткан 8-9 ай баланын оор жүгүн көтөрүү түйшүгү бар. Аны менен кошо 8-9 жылдан баланы атасыз эресиге жеткирүү кайгысы. Мындан чыкты башкалардын кызыгуусун арттырып, кол салуусуна жол бербөө үчүн оронууну аял затынын алсыз табияты буйрук кылат жана катуу эскертет. Жана жоолук аялдын коргоочу бир калканы болгондугун көрсөтөт. Жол эрежелери биздин эркиндигибизди чектебеген сымал эле коомчулук арасында жоолукчан жүрүүнү Аллах буйрук кылуу менен алардын укугун тыйып жаткан жок. Себеби жол эрежелери адамдын жашоосун коргоо максатында коюлгандыктан кудум эле жол белгилери туруш турпаты менен бизге бизди жакшы көрөөрүн, биздин ден соолугубузду узак өмүр сүрүшүбүздү каалаганын айтып жаткандай сезилет. Анын сыңары жаратканда аялдарга берген бул буйругу менен аларды сүйөөрүн, аларды зөөкүр инсандардан коргоону каалап жаткандыгын билдирип жаткан сыяктанат. Анткени эркектер жоолукчан аялдарга жакындоодон сестенишет жана мындайда аларга карата айбандык сезимдери козголбойт. Демек бүгүнкү күндөгү аялдарга жана жаш балдарга жасалып жаткан зордук зомбулуктар ачык-чачыктыктын берген кесепети. Анткени көчөдөгү кыска кийимчен ачык-чачык аялдар эркектердин табитин ачып салгандыктан улам бул табиттин залакасы күнөөсүз жеткинчиликтерге чейин тийүүдө. Мына ачык-чачык кыска кийинип жүрүүнүн адамзат ушунча зыянын тартканына, оронуунун да эч кандай зыянын көрбөгөнүнө карабай, айрым адамдар эмне мынча жоолукка каршы чыгышат түшүнүксүз. Оронууну табият талап кылгандыктан бул нерсеге каршы тургандардын оронбой жүрүүнү нормалдуу көргөндүктөрүн табиятында маселе бар. Табият бузулбагандыктан оронуунун терсин туура деп билип жатат. Аял заттын табияты талап кылганына дагы бир далил. Узун кийип жүрүп эле кыска кийинип алсаңыз өзүнчө эле оңтойсуздана бересиз го. Бул дегени табиятыңыздын узун кийинүүнү талап кылганы. Бирок ага да болбой кыска кийип жүрө берсеңиз, бул сезим өлүмгө учурайт. Мына ушундайча адамдын табияты бузулат. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уялуу ыймандан деп айткан. Үй бүлөнүн сакталышы жубайлардын ортосундагы бири-бирине болгон ишенимден улам болот. А бирок коомчулукта чоочун эркек жана аялдын биргеликте билим алуусунан, чогуу иш алып барышкандыгынан мажбур бир көрүнүштө ортодо мамилени пайда кылып, ал мамиледен кызыгуу сезимдери ойгонуп, натыйжада кыянатчылдыкка чейин жеткирет. Бул боюнча Рысалай Нур жыйнагында бир үй бүлөнүн бактылуу жашоосу жубайлардын ортосундагы ишеним, урмат жана махаббат менен уланат. Ачык-чачыктык болсо бул ишенимди жок кылып, артынан урмат жана сүйүүнү солултат. Себеби ачык-чачык кийинип, эркектер менен аралашып жүргөн аялдардын болгону ондон бирөөсү өзүнүн күйөөсүнөн да жакшысын көрбөгөндүктөн башкаларга жагынууга аракеттенбейт. Жана 20 эркектен болгону бирөөсү өзүнүн аялынан да сулуусун учуратпай, калган 19-у учураткандыгынан аялына болгон чыныгы сүйүү, ортодогу махаббат, бири-бирине болгон урмат кетүү менен бирге аябай жагымсыз арам бир сезимдин ойгонушуна себеп берет дейт. Кыздардын оронуусу үчүн эң чоң тоскоолдук кылган шылтоосу, оронсом сулуулугун билинбей калып, жигиттер байкабай калат, мен да турмушка чыга албай калам деген күдүк ойлор экен. Андай пикирде болсоңуз жаңылышасыз. Анткени эркектердин дээрлик көпчүлүгү ачык-чачык кийинген аялга караганы менен жубайлыкка узун кийинип, денесин жаап жүргөн ыйбалуусун тандашат. Буга себеп эң көйрөң бир жаш жигит да өмүрлүк жарынын
намыстуу болушун каалайт. Өзү сымал көйрөң бирөөсүн каалабандыктан улам бойдок бойдон калат, балким бузукулукка кириптер болот деп айтылат Ырсалай Нур жыйнаганда. Үйлөнүү үчүн нормальный кыз жок же жигит жок деген шылтоолорду уктуңуз беле? Же болбосо үйлөнүүгө мектепте жаңы бүткөн кыздардан караш керек деген жигиттичи? Бул сөздөр жогорудагы теорияны далилдеп берип турат. Анткени андай жигиттер бүткүл кыздарды өзү сыяктуу деп ойлойт. Демек ал бозуланды, ата-энеси эле болбой үйлөнтүп койбосо кыялындагысын жолуктургуча үйлөнбөй жүрө берери бышык. Демек, бул маселе үйлөнүүлөрдүн да санын кыскартып, калктын санына да таасир берет. Bir уулга тарбия берүү менен bir адамды тарбиялайсың, а бирок bir кызга тарбия берүү менен бүтүндөй bir коомду тарбиялайсың деп айтат даанышман элибиз. Демек, bir коомду бузуу үчүн алардын аялдарын бузса жетиштүү. Мусулман коомун бузууга аракеттенген толтура уюмдар бар экени баарына белгилүү. Мына ошол кыймылдар Союз учурунда аялдарга жоолугун чечтирип, башын ачкан аялдарды баатыр кылып көргөзгөн. Анын bir үлгүсү Ала Тоо аянтчасында да жылдар бою турбады беле. Эмесе, неге мынча аялдардын жоолугун чечтирүүгө, элди динден алыстатууга кызыктар болушту? Димдин баалуулуктарын коргоп жазып чыккан Бедуизаман Саид Нурсиге көп маселелерде унча калышпады динсиздер. Бирок негедир аялдардын ушул жоолук маселесин жазып чыкканда жөн тура албай, жылдар бою болбогон шылтоолор менен абактарда камады. Эмне үчүн? Өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ролик Ырсалай Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.